Кийинки ККМ боюнча. ККМге азыр эл нааразычылыгын туудуруп атат. Ким жооп берип коет, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Бул 2022-жылга кандай прогноз бар эгер ушуну биз элге тартууласак? Бир түшүндүрүп туруп анан берсек туура болот эле. Жооп берип коңчу. Шайлыбек Карыбекович, ККМ боюнча ал салык кызматы токтоп коет. ККМ боюнча нааразычылыктар бар. Бирок мен сиздерге, урматтуу коллегалар, мен сиздерге статистиканы айтып коеюн. Эгерде биз цифровизация, электрондук оборот... Кечиресиз, эгер нааразычылыктар болсо эмне үчүн ошонун үстүнөн иштебей атасыздар? Уксаңыз иштеп атабыз биз. Кантип иштеп атасыз? Элди аралабай атасыздар. Сиз биринчи укпайсызбы жоопту? Сиз айтып атпайсызбы, кыйкырбай сүйлөңүз. Нааразычылыктар бар депчи. Бар деп атпайм, чыгып атпайбы? Нааразы кылбай туруп элди түшүндүрүп кабыл алыш керек да, туурабы бир? Иштеп атабыз. Иштесеңиз нааразы болбойт да. Иштеп атабыз. Көрүп атабыз иштегенди. Бирок мен сизге айтып коеюн, урматтуу коллегалар. Бизде статистика боюнча айтып атышат, божомол деп 23-27 теневой экономика деп атышат. Бирок биздин азыр көз карандысыз эксперттер келишти, карашты, 72% бизде көмүскө экономика болуп атат. Биз эгерде айлыктарды көтөрөбүз десек, жолдорду курабыз десек, мектептерди курабыз десек, бала бакчаны курабыз десек, ошонун баардын экономиканы көтөрүш керек да, бюджетти толтуруш керек. Прогнозду айтпайсызбы? Аны качан биз толтурабыз? Качан деген бизде фискализация болгондо ошону толтурабыз. Ошон үчүн ККМ боюнча түшүндүрмө иштери менен кетебиз. Анын боюнча биз ККМ боюнча ишти алдыга жүргүзүп алып барабыз. Иштейбиз анын боюнча. Иштегениңизди билип атам, ошонун жолун айтпай атпайсызбы? Канча түшөт ККМ кылса деп, ККМ менен эме болгондо? Салык кызматы жооп берип коңузчу.